Erkek kişinin emne üçün işleri жүрүшпөйт, emne üçün проблема üstüne проблема, emne üçün көйгөй маселесине көйгөй, эмне иштери жакшы болбойт. Бардык китептерди караңыз. Ал христиан дини болсун, католик болсун, буддизм болсун, ислам болсун, бардык диндерди караңыз. Тарыхый китептерди караңыз. Көп ийгиликке чокко чыккандарды артында өтө сонун дух берип, мен сизге ишенем, колуңуздан келет деп туруп аял киши турат. Ооба, үйлөнбөй туруп чокко чыккандар дагы бар. Кээ бир учурда аял турмушка чыгат, ар дайым башыңды чагат деген маселелер дагы бар. Ушундай аялдар дагы жок эмес, Кудай сактасын мындан. Бирок аялды көз жашы акса, мазлум болсо, аял киши код болсо, сиздин ишиңиз жүрүшпөйт. Үйүңүздө ошондуктан аял кишиге маани бериңиз, аялыңызга, жубайыңызга маани бериңиз, урматтуу мекендешим. Бирок нәфс калуу деген нерсе көп нерсеге түртүп коюшу мүмкүн. Эгерде өзүңүз туура болбосоңуз, сырттан эми рызыкты сиз алып келесиз да үйгө, аял киши үйдө отурат. Акыретте дагы азабы сизге күчтүү катуу тийип калышы мүмкүн. Кыяматта бекерге аял эркектен, эркек баласынан качат деп айтылбайт. Себеби ошол жерде решающий место, ошол жер чечиле турган орун. Аялды ыйлатпаш керек. Ишим жакшы болсун десеңиз, жубайыңызды ыйлатпаңыз. Андан кийин ооба үйлөнбөгөн бойдоктор бар. Билесизби, жашоого кызыгыш кетип калат. Көздөрүң караңгылаша баштайт. Эч бир нерсе кылгың келбей калат. Настроение нөлгө түшүп калат. Качан десең, өзүң кандырган учуруңда. Колуңду никелеп алгандар бар. Кумарын колу менен кандырат, нажасын чыгарат. Жашоого кызыгышы максат болбойт. Жалкоолук пайда болот, каалаган нерсесин көрөт, каалаган нерсесин бөкүтүп жейт, ошо жештен башталат баардык нерсе. Көп жегенден кийин уйку келет, уктап сонун болуп тойго калгандан кийин эми деп шайтандап аяга түртөт, бияка түртөт, кыздарга бар дейт. Жешти азыраак жеш керек ошондуктан. Жештен башталат экен. Андан кийин арамдан болгон кумарлардан бардыгынан кач. Алардан сактан. Бул иштериңде жүрүшпөсүнө себепчи болот. Күнөөнү токтот. Эмне маселе болбосун, башыңа проблема болуп, доңк этип эртең тиет. Бул эмнени себебинен десеңиз, ал күнөөнүн себебинен. Күнөөнү токтот, урматтуу мекендешим. Күнөө ушундай жаман нерсе. Акырын жеп кетет. Узун шлянка болсо, тиштап коет, кете бересиң. Алдыга кете бересиң. Бир күн ошо шлянка тартылат, мойнуңду үзүп кеткенин билбей каласың да. Ошондой экен, бул нерседен этият бол. Арамдан тыйыл, күнөөдөн тыйыл, сабыр кыл. Ашча ойлонуп жүрө бербе. Муну кандай болот экен, аягы кандай болот? Аягын ойлогон баатыр болбойт. Аягын ойлоба. Месси сени бир тыйын албайт. Сен күйүп, убактыңды бөлүп, жан үрөп жаткан ошо Барселона, Роналдо деп алар сага бир тыйын ордунда көрбөйт. Убактын дагы бөлбөйт. Мисалы бул сен боло турган болсоң, бул Месси дейли. Сен Месси бул жакта, сен бул жакта турасың. 8,5-8 миллиард адам боло турган болсо, бул адамдардын ичинен Месси сени тааныбайт. Месси сени билбейт. Бир ой калчап дагы койбойт сени, ушундай адам. Же бул Нурбек, же бул Куштар, же бул ушундай Мухаммад деп таанып да койбойт сени. Билишти дагы каалабайт. Сени таанышты дагы каалабайт. Убактысын бөлгүсү дагы келбейт. Неге? Ага ошо тобу ыйык, ошол футболу ыйык, ошол футболдун аркасынан чуркаш керек, тирүүлүгү, акчасы ошол. Семьясы менен убакыт өткөзөт. Сени таанышты да каалабайт, убакыт бөлүштү да каалабайт. Сени таанышты каалабаса, сага убакыт бөлүштү каалабаса, сен ал үчүн бир копейка боло турган болсоң, бир тыйын боло турган болсоң, Барса үчүн, сен эмне үчүн алтындан да кымбат болгон убактыңды аларга кетиришиң керек? Мен бул нерсеге, футболго каршы эмесмин. Мен чуркап ойноштун тарабындамын. Мен да футбол жакшы көрөм, мен да ойнойм. Бирок мен телевизордо отуруп алып көрүп, семирке чагып көрө турган адам эмесмин. Спорт менен машыгып, чуркап ойной тургандардын тарабынанмын. Анан көрүп, болеть этип, телевизорду жеңилип калса, телевизорду сындырып, ыргытып берип, Барса жеңип калса Насырине жакшы, Барса жеңилип калса Насырине жаман келип аялы менен урушат. Анчалык даражада болуп кетпеш керек. Ал сени тааныбайт. Ал сага маани дагы бербейт. Анан сен эмне үчүн анын аркасынан күйүгүшүң керек? Аны колдошуң керек, аны коргошуң керек. Бүгүн өтө таң калам. Сени билишти каалабаган адамдын артынан бүгүн эки жакка бөлүнүп алып, ал жакшы, жок бул жаман.
ал жакшы бул жаман деп маселеси ушундай да. Биздин республика, Кыргыз Республикасынын областтарында, мына региондордо мындай байкасаңыз, сүйлөп аткан маселеси продукттан түшүп кеткени, көтөрүлүп кеткени. Саясат, андан кийин ушу футбол да. Барса жеңип калды, же Месси мындай болуп кетти. Сага не пайда алып келет? Азыр мен Месси тууралуу өмүр баянын айтып берем, футболдон өмүр тардыгын айтып берем. Сага не пайда болот бул маселеден? Алар да туура ийгиликке жетип, ошондой футбол жаатынан чыгып, өзүнүн тарыхын жаратып атат. Бирок алар тууралуу сүйлөп, жөн эле сүйлөп отуруп сен не пайда табасың? Урматтуу мекендештерим, ошондуктан ойлонушубуз керек бул маселеде. Биз керексиз, пайдасыз нерселерге убакытты мусулман эч качан кетирбейт. Мусулманга бул нерсе жарашпайт. Мен мусулманмын дегенге бул эч качан жарашпайт. Ошондуктан кимге карап кадам таштап атабыз, кимди үлгү тутуп атабыз? Бул маселени ойлонушубуз керек. Тайсын мусулман деп сүйүнүп кетебиз. Тайсын мусулман болбойбу? Ал мусулман болуп, ал өзүгө жакшылык кылды. Исламга эмес. Ислам ансыз дагы жүрө берет. Тайсынсыз дагы ислам бойдон кала берет. Өнүгүп эле кете берет ислам. Бизге жолдогу бир бомуш мусулман болсо дагы ошол нерсе дагы бизди кубандырат. Себеби тайсын кылбаган ишти ошол бомуш кылып коюшу мүмкүн мусулман болуп туруп. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, болбогон керексиз нерселерге убакытты, каражатты, энергиябызды сарптабайлы, урматтуу мекендештерим. Өзүбүздүн келечектеги максатыбызга. Месси бар экен, да тура бар Месси. Мессидей балдарды Кыргызстандан чыгарышыбыз керек. Роналдо бар экен, Роналдодой адамдарды чыгарышыбыз керек. Бар экен деп башкаларды мактап отура бербестен аркабызды көтөрүп эмгек кылышыбыз керек. Ошондой балдарды тарбия кылышыбыз керек. Балам артист болот дей бербестен футболго бер. Футболист балдар чыксын Кыргызстандан дагы. Урматтуу мекендештерим, отуруп алып, аны муну алтындан да кымбат болгон убактыбызды керексиз, бизди күйбөгөн, бизди сүйбөгөн, биз үчүн бир тыйын аракет кылып койбогон адамдарга убактыбызды берип койбойлу. Биз өзүбүздүн үстүбүздө иштейли. Ал сүйлөп жаткан адамды байкасаң, эң күчтүү саясатчы, Роналдонун алдында жүргөн адам да, мындайча бүт сыпаттарын билет. Урматтуу мекендештерим, бул маселеде ойлонойлу. Тарким ар кандай нерсени сүйлөйт, акча тууралуу дагы, башка маселелер тууралуу дагы. Бирок акыйкат бойдон кала берет. Акылдуу адам өзүнүн сөзү үчүн эмес, өзүнүкүнү прав кылыш үчүн эмес, акыйкат үчүн күрөшөт да, адилеттүү, акылдуу адам. Ошондон кийин акча тууралуу кээ бир нерселерди айтып кетейли. Бул китептердин карашынын кереги жок. Китепте жок себеби азыр мисал келтирген нерсем. Акчаны не башкарат? Мээбиз, жүрөгүбүз, анан колубуз. Колубуз демекчи күч да. Мээбиз башкарат, колубуз күч, кыймыл аракетибиз. Бай мисалдарда келтирет устоздар, жүрөк акча кирип калбасын, кол менен башкарыла дейт. Бул чындап сөз. Бул чындык сөз. Чындап эле карасаңыз айланат өтө керекти. Баягы банкрот болуп, ушунча $1000 банкрот болуп, же кече жакында эле курулуш компаниясында бир таанышты, $100,000 алдаганда эле жүрөгү ооруп, ошондой сыздап калды да. Эки-экиге бөлүнгөн эле да мунуку. Жөнөкөй эле мисалдардан жүрөгү ооруду, кысылды, башка болду. Себеби жүрөгүгө таштап алган да ал баардык акчанычы. Жүрөгү да кармайт эле акчаны. Колунда сейфте эмес, жүрөгүндө да акчасы. Ошондуктан сиз да аны угуп жүрөсүз, алдап кетиптир, урдап кетиптир десе жүрөгү кармап калып, же ичине оорулар пайда болуп, ошентип айтор жүрөгү менен башкарат да бул акчасын. Ал эми экинчи тур ошо Мессини иштетет. Стив Джобс айтат го, мага акча керек болсо, мен дароо акчаны иштеш үчүн көчөгө кетпейм дейт. Мен биринчи ойлоном дейт. Мына ойлоном дегени бул мээ аркылуу ойлонот. Айванда дагы эч кимде жок, адамдарга эң артыкчы бериле турган нерсе бул ойлош да. Эч кимде жок ойлош. Биз ойлонушубуз керек. Биз акмак эмеспиз го, жинди эмеспиз го, жаш бала болатка жетерлик жаш бала эмеспиз да ойлонбой турган. Кичине ойлонуш керек да. Көчөгө чыгып эле иштегендин натыйжасы кандай? Акыл менен иштесек, көп адамга сооп дагы жеткизебиз. Акыретибизге дагы ошол нерсенин аркасынан канчалык адамдардан сооп, канчалык адамдардын рахматы тиет бизге. Бул экинчиси экен. Ал эми үчүнчүсү колдоо. Кол менен башкарат.
Ал ойлонбойт дагы, жүрөгү дагы кирбейт. Мына жакында айырмасы жок дагы. Кол менен болду дейт. Кол менен кыймыл-аракет бүтүрөт, кол менен ишин бүтүрөт. Урматтуу мекендешим, бул жерде акча өз эмне дегенде, биринчи кээ бирөөлөр айтат колдун кири деп. Акча колдун кири дейт. Акча колдун кири чындыгында. Акчанын колдун кири деген адамдар үчүн акчанын колдун кири. Мындай адамдарга баягы самын менен колун жууганда кири кеткен сыяктуу акчасы кетип кала берет да. Чындыгында ошондой. Акчаны ошо принципте, ошо системада колдонот да булар. Акча колдун кири деген өзүнүн жүрөгүдө да, мезгилде да ой бар, түшүнүк бар. Жүрөгү ошого тынчсанат да. Ошол системада, ошол немеде иштегендиги үчүн жүрөгү тынч алат. Колду менен иштете берет, колдун кири дейт. Дагы бирөөлөр бар, акча келет кетет дейт. Акча келет кетет дегендиги үчүн ага кантип акча келгенин, кантип кетип калганын өзү да түшүнбөй калат да ал адам. Чындыгында кантип келгенин, кантип кеткенин дагы өзү түшүнбөй калат. Акча келе берет, кете берет деп коет да. Болгону тууганчылык болсо, достчулук болсо, бардыгы болсо болду. Жок, ошо достугун, туугандарын бардыгы ошо акчанын бардыгы үчүн турат да өз алдыңда негизи. Ачуу чындыгы ушундай. Ишиңе башыңа иш түшсө да көрөсүң. Бул сөздөрдөн айтат го. Досуң көп дейсиң, күнү келгенде башыңа проблема түшкөндө алдыңда эч кимди таппай каласың дейт го. Ошондой эле акча келет кетет дебей, жок. Биринчи тестти үйрөн. Акча келет кетет деп эле ар кандай нерсеге колдоно бербе. Кандай акча келет кетет, арам акча келе эле кетип калат ал. Арамдын напору өтө күчтүү болот да. Адалдык акырын келет, бирок берекелүү болот. Ошондон келет кетет деген түшүнүктөн арылыш керек адам. Үчүнчүсү, мусулмандар бай болбош керек. Же бай адамдын ичи тар, байлар жаман адамдар болушат. Арам жол менен гана байыш керек деген түшүнүктөгү адамдар бар да. Сиз айлыгыңызды эле карасаңыз, бирөө көчөгө магазин салган, адал иш менен байып кеткен. Бирөө мисалы үчүн жаман иш кылып, арак сатып, ал байып кеткен. Кайсы бир адамдын алдыга барып шагирт түшүп, ошону бизнесин кылыш, ал өзүңүзгө калооңузга коюлган нерсе да. Ошондуктан сыноо дүнүйөсү, ошондуктан акыретте жооп беребиз кылган ишибизге. Кааласаңыз адал жак менен байыңыз, кааласаңыз арам жак менен байыңыз. Каалоо өзүңүзгө коюлган нерсе. Мусулмандар бай болуш керек. Өткөн сабактарда дагы айттым. Мусулмандар адал арамды билет. Мусулмандар Кудайга ишенет. Мусулмандар акыретте жооп беришти билет. Ошондуктан мусулмандар бай болуш керек, мусулмандар кармаш керек, бары жокту. Байлыкты дагы, башка бийликти дагы. Биз качанга чейин жүрө беребиз, мына болду деп. Жок, биз дагы мурда ата-бабаларыбызды карасаңыз, сахабаларды учурда дагы бизнес кармагандар, бүт содагерлер, кеңири көп жерлерди кармагандар мусулмандар болгон. Мусулмандар жада калса салык төлөп турган да, мусулман эместер мусулмандарга салык төлөп турган. Тарыхты излесеңиз ушундай бүт. Бүгүн эле биз өзүбүз жалкоо болуп кеттик дагы. Өзүбүздү ошол калп эле мусулмандарга болбойт экен, андай экен, мындай экен деп. Илимден дагы, илим окуш, география, химия бизге болбойт деген. Жок, бул караңгы түшүнүк бул. Мындай түшүнүктөрдөн арылыш керек. Мен коллежде окуп жаткан учурумда ошо бир классташым бизге мүмкүн эмес андай нерсе деп. Өз намаз окуган жакшы эле болот, бирок бизге мүмкүн эмес дейт. Өзү окуй албайт эле да. Ушул досу ушул эле анын. Жок, мусулмандар окуйт. Болсо мен да таштап беришим мүмкүн эле, бирок мен окугаммын. Ошондон кийин окуш керек. Окуш керек. Байлык маселесинде дагы бай болуш керек. Байлардын ичи тар эмес. Ичи тар байларга сиз күбө болуп жүрөсүз да, ошондуктан оюңуз өзгөрбөйт. Жакшы байлар дагы өтө көп. Өзүн билдирбеген эхсандарын кылып жүргөндөр өтө көп. Мен билем бир канча байлар. Эхсаны дагы, зекет дагы бардыгы өзүнүн ордуда, өзүгө жараша аракетин кылат да. Ошондой экен бай болуш керек мусулман. Бай болуш керек. Ичи тар анандай түшүнүктөрдөн арылыш керек. Чындыгында ал байлык сиз ичи тары башка реклама кылып чыгарып эле коет акча. Ал эми 4-чү урматтуу мекендешим, бирөөлөр үчүн акча мүмкүнчүлүк, шанс, шарт. Бирөөлөр күнөө үчүн мүмкүнчүлүк, бирөөлөр үчүн жакшылык үчүн мүмкүнчүлүк. Бирөөлөргө мен кошумчалап айтым келет да, мисалы ачуу келсе акыл кетет дейт бирөөлөр. Ушуга кошумча акча келсе акыл кетет деп да кошуп коюш керек да эми. Неге? Бирөөлөргө акча келсе акыл таппай калат да. Дарроо арак ичет, дарроо машинасын алат, машинасы менен мактанат бирөөлөргө, дарроо үйдү 2 этаж, 10 этаж кылып салып салат, дарроо баягы ой жок да, акыл кетти аныкы.
Дароо акча түшсө, кичине бизнестен акча түшүп калса эле кыздарга барат, кичине акча түшүп калса арак жеп коет, же чайханага отура коет. Айтор бул болбойгон нерсе да, мындайча айтканда. Акылы кетти да аныкы. Акча келди, акыл кетти. Ошондон да Кудай Таала кээ бирөөлөргө акча бербейт. Себеби дароо мусулманчылыктан чыгып кетет да. Бардык мусулман кылбаган иштерди кылып салат. Бул жерде мүмкүнчүлүк жакшылык үчүн дагы, жамандык үчүн дагы. Жакшылык үчүн дагы мүмкүнчүлүк. Акча келет, жакшылыктын бардык түрүн кыласыз. Мектеп саласыз, медресе саласыз, мечит саласыз, садик саласыз, бардык иштерди кыла бересиз, жакшы иштерди. Ошондой экен, бул мүмкүнчүлүк. Кээ бирөөлөр үчүн жакшылык үчүн дагы, жамандык үчүн дагы. Ал эми менин оюм, жеке урматтуу мусулман бир тууганым, 5-инчиси жеке оюм менин. Мен ушинтип ойлойм, акча бул сиз. Акча урматтуу мусулман бир тууган сиз. Сиз кандай адам болсоңуз, акча ошону эле көрсөтүп коет да. Акча ошонун эле нерсесин даражасын, бийиктигин же ылдыйдыгын көрсөтүп коет. Кээ бирөөлөр өтө кедей болгон. Мисалы, убагында күрүчкө жетпейт, кыйынчылыкта жүргөн, убакыт жетип, байлык бийлик келгенден кийин өзгөрөт дароо. Дароо арамды дагы карабай калат, сересепти карабай калат эчтекени. Ошондой да. Акча бул сиз. Чындыгында акча сиздин жамандыгыңызды же жакшылыгыңызды көрсөтүп кое турган эле бир себептердин бири. Китеп окуп акылдуу болобуз. Акча менен күчтүү болобуз чындыгында. Акча өтө күчтүү дукту берип коет адамга. Бул жерде акча урматтуу мусулман бир тууган, менин жеке оюмча бул сиз. Себеби сиз башкарасыз да аны. Ал сизде эмес. Кафеге барып отурушуңуз керек, ал жерге барышыңыз керек, бул жерге кандай кийинесиз, эмне деген телефондорду аласыз. Мисалы, жегени ролтун бирөөлөрдүкү. Колунда iPhone да. Колунда iPhone, жегени ролтон. Мындай байкасак, акча бул сиз. Өзүңүздүн нафсиңизге карата колдонгондор бар бирөөлөр. Өзү колдонуп жатпайбы? А бирөөлөр акыретиге карата иштетип жатат акчаны. Сизде кичине акча бар, акча берсеңер. Эшим бул жерде $50 акча. Азыр мындайча айткансам, ачыгын айтканда, мына 21-чи кылым, мына туулушуң дагы акча да, төрөлүшүң акча, керек болсо өлүшүң дагы акча, урматтуу мекендешим. Өлүшүң акча, жашашың акча, машина алышың акча, үй алышың акча, бардык акча. Кичинекей нарисе деп кучагыңа баса турган балаңа памперс десең, ал дагы акча, бардык акча. Анан урматтуу мекендешим, бүгүн ар кандай себептерди айтып, бактылуулук акчада эмес деп ойлойсуң ушул маселелерди айткандан кийин дагы. Туура, бакыт бул доллар, бул акчалар, тыйын тыпырлар бакытты алып келбеши мүмкүн, бирок бакытка жете турган бардык шартты ушул акча түзүп берет да. Эгерде биз мусулмандар эскиче болуп, бул доллар жаман, акча жаман, башка жаман деп качанга чейин жүрөбүз? Качанга чейин? Биздин динибиз, урматтуу мекендешим, арамдан байыбагын дейт. Бирөөнүн уруп, удар берип, же арамдан акчасын алып жеп байып кетпегин дейт. Ушундан тыюу салат. Бирок адалынан болсо, бизнес кылып өнүгүп кет, өсүп кет. Үйдө эки таш кылып сал, бирок ошол жараша ичинде жаша, же жашат. Бекер турбасын, жөн эле турбасын, ысырап болбосун деген маселени айтат биздин динибиз. Бирок байлыктан эч качан тыюу салбайт. Ошондуктан акчадан коркпош керек, урматтуу мекендешим. Бул акча эч нерсе эмес. Бирок бул акча чыныгы жүздөрдү ачып коет да. Чыныгы бетиңди ачып коет бүгүнкү учурда. Баягы ийгиликке чокуга чыккан учуруңда көбү чалат. Баягы алынбай калган звонок 780 1000ге чейин чыгып кетет. Бирок башыңа бир кайгы проблема келип кала турган болсо, апаң чалат, атаң чалат, укаң чалат. Болду, башка эч ким жок. Урматтуу мекендешим, биз илимден качпашыбыз керек. Кээ бирөөлөрдө азыр ушундай дагы деле ушундай түшүнүк бар. Мектептеги сабактар керек эмес бизге. Бизге ушул Куран, хадис болсо болду деген адамдар бар да. Сиз окуп аткан химия, сиз окуп жаткан физика, мектепте берип жаткан ар бир предмет Кудайдын барлыгына, ошо Кудайга алып барат, урматтуу мекендешим. Бардык илимдер Кудайды таанытат. Мисалы карасаңыз, эгерде жөн эле талант болуп туулуп калган болсоңуз, анда бир нерсеге ишенишиңиз кыйын да. Роналдо менен Мессини алып карасаңыз, Месси талант да, а Роналдо эмгек. Ал чындыгында эмгек кылып жетти. А талант Мессиде өзүдө бар.
өзү ошентип ойнойт, башка кылат, бирок урматтуу мекендешим, эмгек бааланыш керек да. Таланты барлар, башкалар деп бир нерселерге аралашкысы келбейт. Рональдону мисал карасаңыз, ислам диниге аралашып, Куран китептерди кармап башка кылып. Талант болуп төрөлүү башка. Бирок эмгек кылып бир чокуга чыгуу бул башка маселелер да. Айтайын деген маселе дагы эле ушакча маселе калып келатам. Атаңыз бай болсо, башка бай болсо, мунун доору бүтөт. Сизге өтүп калат деген эмес бул бардыгы. Акча тыйынтып бир маселеси бардыгы. Сизге 100% өтүп калат деген маселе жок. Мен азыр бир окуяны айтып берем, кыска нуска. Бул окуя, урматтуу мекендешим, илим, билим маселесиге келип калат да. Окуганыңа жараша байыйсың деген маселени алып келет. Окуганыңа жараша кутуласың. Кутулуунун жолу ушул окууда экендигин түшүнөсүң бул окуядан кийин. Бир падыша бар экен. Падышанын эми билесиздер, чөйрө кыздары болот, сулуу кыздары болот, башкалары болот. Бир сөз чыгыптыр паланча жерде, мисалы бул чөйрө кыздары 10 000 сом, 20 000 сом боло турган болсо, азыркы мисал келтирип айтып атам. Азыркы сом менен тыйынтып бир эсептеп атам, бирок ошол учурдуку. Паланча жерде 100 000 сомдук кыз бар экен деп угат экен падыша. Бул падышага өзгөчө угулду. Анан баягы кызды издеп таап барышты. Падыша айтты: "Эмнеге сен кымбатсың? Эмнеге сен кымбатсың?" Ушул суроону койгондо, "Себеби мен билимдүүмүн." Мен заңгер эмесмин, мен билимдүүмүн деди. Ана макул, мен сага 5 суроо берейин. Сатып алгандан кийин айтып атат кызды: "Мен сага 5 суроо берем, эгер 5 суроого так жооп берсең, мен сени эркиндикке чыгарам, азат кылам. Эгерде суроомо жооп бербесең, башыңды жула чабамын" деди. 5 суроолор кайсылар? Эң жакшы кийим кайсы? Эң жакшы жыт кайсы? Эң жакшы тамак кайсы? Эң жакшы төшөк кайсы? Эң жакшы шаар кайсы деп 5 суроону берди. Баягы кызым деп күлүп карап, бияктагы вазирлерге, кызматчыларга карап туруп, "Мен атымды дайындагыла, ак ат болсун, анан кийим кечемди даярдагыла, тамак аш 3 күнгө жете турган кылып дайындап койгула, мен кетүүгө бир кадам калды" деп сүйүнүп, падышага карап жооп беришти баштайт. Эң жакшы кийим бул кедейдин кийими. Себеби ал жазга дагы, кышка дагы бир кийим кийет. Ошол эле курткасын экинчи жылга дагы сактап кийет. Ал эми эң жакшы тамак бул ашка калганда жейилген тамак. Ашка калганда билесизби, урматтуу мекендешим, катыган, нандаган, баягы торттой кирет го, билесизби? Ошончолук даамдуу болуп кетет. Эгерде ач калган учуруңузда бардык нерсе таттуу, ширин көрүнөт. Ач калганда жейилген тамак эң таттуу, эң даамдуу тамак. Эң жакшы жыт кайсы? Эң жакшы жыт, урматтуу мекендешим, жооп берип атат, наристенин жыты деп. Чындыгында наристенин жыты, баланын жыты бейиштин жыты деп бекеринен келбейт. Баягы эне карасаңыз, баягы мындай айтканда алдынан ар кандай нерселери чыгып кетет, заңы чыгып кетет, зарасы чыгып кетет, бирок баламдыкы деп шубап, жыттап жууп коет го, таптаза кылып. Баланын жыты эң жакшы жыт экен да. Ал эми эң жакшы төшөк кайсыл деп сураса, кыз айтып атат: "Эң жакшы төшөк бул тынчтыкта уктаган төшөк." Билесизби, кээде бир проблема болот, башыңызга кырс келет, бир түйшүк маселелер болот. Ошондо төшөк үстүнө келип жатасыз, диваныңыз жумшак, 2 кабат, 3 кабат. Бирок тикенди үстүндө жаткандай болосуз да. Ушуну байкайсыз, башыңыздан өткөнбү ушул нерселер? Тикенди үстүндө жаткандай болосуз. Уктагандай болбойсуз. Неге? Сизде себеп проблема бар да, тынчтык жок сизде. Кошунаңдын үйдө согуш болуп атса, сен кантип тынч уктайсың? Мына тынчтык маселеси, урматтуу мекендешим. Эң жакшы төшөк тынч, жүрөгүң тынч. Эч кандай кедей болсоң да, ким болсоң да келип жыргап тынч уктап атасың. Буга жеткен нерсе бакыт жок. Эң жакшы төшөк кайсы экен? Тынч келип укталган төшөк экен. Бирөөнүн бирдекесин уурдап келдиң, бирөөнү барып урдуң. Анан келип кантип уктайсың? Жок, уктай албайсың. Сарсана болуп, түйшүк менен түнү 2 жолу ойгонуп сигарет жеп келесиң. Уктай албайсың. Айтор
жаткан төшөгүндө тикен болуп калат экен. Качан сен тынчтыкта болбосоң, урматтуу мекендешим. Деп акырын баягы кыз басышты баштады. Падыша карап туруп, акыркы суроого жооп бербейсиңби? Кандай суроо? Эң жакшы шаар кайсы десе, кыз карап туруп, эң жакшы шаар илим шаары. Илимди колдогон шаар бул эң жакшы шаар. Илим билимге басым жасаш керек. Кайсыл жерде эң жакшы университеттер болсо, мисалы Америкада Гарвард десе бардыгыбыз титиреп калабыз го, Гарвардбы деп. Контрагым жакен, илимге канча акча болсо беришибиз керек. Бүгүн эне тилин, кыргыз тилин үйрөтүп туруп, андан кийин балдарыбызды четке чыгарышыбыз керек. Балдарыбызга кыргыз тилин эң биринчи кыргыз тилде чыгыш керек. Апа ата Аллах деп. Эң биринчи кыргыз тилин билиши шарт ар бир кыргыздын баласы. Андан кийин кошумча орус тили, англис тили үйрөнүп кете берет. Эгерде кыргыз тилин билбей туруп, орусчада, англисчеде чыга турган болсо, алардын музыкасына ойной турган адам болуп калат ал. Тил жок, маданият жок, өнүгүү жок, өсүү жок. Андан намыс деген түшүнүк болбойт. Себеби ал тили башканык болуп атпайбы? Дили башка болуп атпайбы? Тил билсең сен автоматсың. Тил билсең автоматсың. Каалаган жерде атасың. Ошо автоматтар өзүбүзгө кайратылат, эгерде биз кыргыз тилин үйрөтпөсөк балдарыбызга. Ошондуктан илимдүү шаарларга биз жөнөтүп атабыз. Туркияга, Европага балдарыбыз окусун, Америкага деп балдарыбызды жөнөтүп атабызбы? Кыргыз тилин билип чыксын. Илим шаары деп бул кыз туура айтты. Атына мини дагы илимдин себебинен падышанан эркиндикти алып чыгып кетти да. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым. Илим билимге басым жасашыбыз керек. Окуядан алынуучу сабактарды мында ойлоп карасаңыз өтө көп да, сабакчы. Төшөгө келип эле жаткан маселени карасаңыз, сен 1000 жолу Ясин сүрөсүн уктарда, миллион жолу Куранды хатым кылып кой, бирок эгерде сен бирөөнүн башын жарып келген болсоң, жүрөгүң жая албайт, тынчыктай албайсың. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бул маселелерди ойгон. Аллах табарак ва таала буйруп, биздин тоолорубузду, жайлоолорубузду, көлдөрүбүздү, сууларыбызды баары жок караңыз. Аллах бизге бардык нерсени берип койгон. Бизде неемат өтө көп, жакшылык өтө көп. Бизнесте дагы ийгиликке, бир жакшылыкка айтор эмнеде маселеде бир нерсеге жетейин десең, Кыргызстанда өтө мүмкүнчүлүктөр көп. Бир досум Россияга кетип жатып, мен иштегени кеттим деди. Ал ниетиге жетти, чындап иштеп атат ал. Бир байлыкка жеткен жок, же бир жакшылык нерсеге жеткен жок. Ал максатыны иштеп өнүгүп кетемин, болуп кетемин. Ал жакта бизнести кармайм деп ниет кылып кеткенде, ал балким ал ниети башкача болмок. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы балдарыңарга сууда сүзгөндү, жаа атканды, ат мингенди үйрөткүлө дейт. Бүгүн андай болбосо дагы бизде сууда сүзүү армия тармагы дагы өтө өнүккөн, СВД болсун, акем болсун, снайпер болсун, айтор бардык нерсени үйрөнүп алганы бул өтө жакшылык, пайда нерсе. Бул сууларды караңыз. Суу неемат, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах табарак ва таала суу менен жаны бардын бардыга жашоо бердик дейт. Суу жок, жашоо жок. Бүгүн светсиз, токсуз башкасы жашоо мүмкүн, бирок бул сууларсыз жашоо мүмкүн эмес. Суу биздин негизги багытыбыз, негизги байлыгыбыз. Аллах табарак ва таала буйруп, бул нерселерге шүгүр кылышыбыз керек. Шүгүр дегени бир гана Кудайыма шүгүр деген эмес. Бул неематтарды көздүн карайгенде сакташыбыз керек. Бүгүн ар кадамда каждый место мусор болуп калыптыр. Бирок башка өнүккөн өлкөлөргө барсаңыз, ал каждый место жыргал болуп калган. Бүгүн биз неематтарды сакташыбыз керек, көздүн карайгенде, урматтуу мусулман бир тууганым. Бир адам чөгүп жатты. Чөгүп кыйкырып, help me, помогите, бауырлар жардам бериңиздер деп аркандай сөздөр менен жардам сурап жатты. Бир данышман адам көлдүн алдына өтүп кетип атып, ошончо тил үйрөнгөндүн ордуга сүйүштү үйрөнбөйсүңбү дейт экен. Чындыгында, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир нерседе, ар бир багытта өзүнүн илими бар. Мисалы, жөнөкөй эле мисал, стройканы билген адам, евроремонтту кылган адамга балким башка жумушту кыла албашы мүмкүн. Стройкада грузчик кылып жүргөн адам стройканы кыла албашы мүмкүн. Ар бир кесип ардактуу, ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Акылдуу математик, акылдуу бир данышман
илимдүү дейбизби, илимпоздуу дейбизби, математик, айтор, доктор ушинтип бир кемеге чыгат экен. Ушундай сыяктуу, ушул сыяктуу бир кайыкчыга чыгат экен. Кайыкчыга аны айтат экен, муну айтат экен, илимден сүйлөйт экен, билимден айтор баягы ооба деп макулдугун берип угуп кетип жатты. Акыры айтып, сиз илимге көңүл бургансызбы? Математика окугансызбы, илим окугансызбы десе, баягы жок, мен калакта жүрүп, кемеде жүрүп, илимге алганга, дипломго башка убакыт болгон эмес десе, айтор, аттиң ушунча өмүрүңүз текке кетиптир, бекер кетиптир дейт. Бул унчуккан жок. Бул калактын, кеменин калактары кеме сабырга үйрөтөт дегендей, ал сабыр менен унчуккан жок. Кичинеден кийин борон болду, башка болду, чагылган болду, кеме жыгылды. Ошол учурда ар ким өзүнүн жанын сактай турган учур келди. Ошондо кайыкчы калакты кармаган кайыкчыга сиз сүзгөнү билесизби деди. Сиз сүзгөнү билесизби десе, жок, мен билбеймин деди. Анда сизин ошончо өмүрүңүз текке кетиптир дейт. Чындыгында ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Айтайын деген урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кээ бир нерселерди анык сөзсүз билишибиз керек. Акыйдадан болсун, фыхтан болсун, өзүгө керектүү илимдерди сөзсүз билишибиз керек. Суга келип сузда билишин керек. Жөнөкөй мисалдарды билишибиз керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул неаматтарды көздүн карагинде сакташыбыз керек. Көл неаматы, суулар, тоолор, айтор бул жараткандын берген неаматы. Булар көздүн карагинде сакташыбыз бизге аманат. Аманатка эртең жооп беребиз. Ата бабаларыбызга таң калам, ушундай тоолуу, зоолуу, кендүү, жердүү жерлерди бардыгын бизге аманатка таштап, душмандар менен канын берип, жанын берип, таштап кеткен бул аманат жерлер. Ошондой аманат жерлерди, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биз эмне кылып атабыз? Бирөөлөр бизнес арзыбаган акчаны деп ар кандай сойканаларды ачып атат. Ар кандай жыпырык ойной турган жерлерди, алкогол, арак сатыла турган жерлерди, дагы бирөөлөр казино ачамын деп атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, каны менен бул жерлерди сактап, урпактарыма калсын деп, жаным курман болсо болсун, урпактарым жакшы жашасын деп ата бабаларыбыз Манат, Семетей, Сейтек бардыгы ата бабаларыбыз бул жерлерди аманатка таштап кетти, жанын берип, канын берип. Бул жерлерди биз урпактары, бул жерлерди ушундай арамкана, сойккана, башка бир нерселерди кылып атканыбызды билсе, кабырда жаткан Манас атабыз, Семетей, Сейтек бардык аталарыбыз кабырында тике турат го. Биз ушул нерсени ойлонуп аткан жокпуз, урматтуу мусулман бир тууган. Демек, бул нерселерди көздүн карагинде сакташыбыз керек. Аллах Аллах берген нерселерге шүгүр кылыш, жаман нерсе баспа деди, баспаш керек. Аллах тыйган нерседе сөзсүз зыян бар. Пайда деген нерседе, бар деген нерседе, кыл деген нерседе сөзсүз ага пайда бар. Демек, пайда бар жерге ташташыбыз керек адамды, Аллахтын буйругун кылышыбыз керек. Айта турган маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахтын берген неаматтарын сактайлы. Бул неаматтар аманат. Аманатты туура, так туура урпактарыбызга өткөзүп бериш бизге дагы аманат. Бул дарактарды чоңдугун, шактарын чоңдугун, денесинин чоңдугун карасаңыз, бул маселеде эч ким менден талашпайт. Эгерде мен бул дарактар кичинекей көчөт болгон же болбосо кичинекей бир дам болгон десем, эч ким бул маселеде менден талашпайт. Чындыгында ушундай болгон. Булар кичинекейден ушунчалык жылдар өтүп чоңдукка жетишти. Биз дагы максат коюшубуз керек. Максатсыз эч ким болбойбуз. Максатсыз адам болбойт. Чындыгында биздин жашоодон максатыбыз бар экен, ошол гана бизди адам кылат. Ошого карата аракет кылабыз. Эгерде басыштын кереги жок, чуркаштын кереги жок, эгерде кайсыл жерге барышты билбесек, чындыгында кайсыл жерге, кайсыл дарекке барышты билбесең, чуркаштын эмне кереги бар, басып барыштын эмне кереги бар? Маанисиз баса берсең, маанисиз максатсыз жүрө берсең, анда бир жерге барыштын кажети дагы жок, кереги дагы жок. Айтайын деген маселе, биз жашоодон максат коюшубуз керек. Бүгүн жерде сойлоп жүргөн жыландын дагы, асманда учуп жаткан куштун дагы, айтор эмне болбосун, бул дарактар болсун, тоо таш болсун, бизде Кыргызстаныбызда Кудайыма шүгүр бардык неаматтар бар. Бул бардык нерселер жөн жайынан жаратылып калган эмес. Бардыгынын өзүнүн максат чени бар. Аллах бардыгын максат менен жаратты. Бирок ошол жаныбарлардын дагы максаты бар экен, бирок максатсыз адамдар бүгүн өтө көп. Бүгүн максатың барбы жокпу? Мындай эле ойлоп карасаңыз, максат коюш дегенде, максат коюу дегенде бүгүн ата-эненин бир тууганын же бирөөлөрдүн чызган чызыгынан чыга албай, ошолордун көз карашында максат койгондор бар. Албетте булар жаңылыш. Максат бул жашоо өзүңдүкү. Бул жашоо сиздики. Бул жашоо
сиздин жашооңуз. Сиз куруп бул жашоодо акыретте сиз бактылуу болушка ылайыктуусуз. Бул жашоодо эмнен үстүдө өзүңүздү көргүңүз келет? Кандай кесиптин үстүндө сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз? Эмнен үстүндө сиз өзүңүздү жыргалчылыкта сезесиз? Ошол маселеде ойлонушуңуз керек. Албетте бул жеке каалоо болгонуна байланыштуу. Максат маселесинде мен дагы жеке булар дагы башкалар да эч ким жардам бере албайт сизге. Сиз өзүңүз коюшуңуз керек. Себеби сиздин кызыккан нерсеңиз, сиздин жакшы көргөн нерсеңиз ал башка. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондой экен максат коюшубуз керек. Бүгүн максат кое албай жатам, ниетим бар, мындай кылам, андай кылам, ойлорум көп, бизнес кылсам, андай кылсам же айтор башын ачтып месине толтура туура эмес ойлорду салгандар бар. Максат коюш өтө жөнөкөй. Мисалы үчүн 5 максатыңыз бар. Врач болом, механик болом, сантехник болом, же болбосо дагы бир ушуга окшош кесиптерди. Альпинист болом, же дыйкан болом. Ушул кесиптерди бардыгын жазып чыгасыз. Ушул кесиптерди жазып чыгып, кайсы биrini аткара аласыз? Ошонусун калтырып калганын өчүрөсүз. Дыйканчылыкка менин курбум жетпейт, күчүм жетпейт, өчүрөсүз. Жөнөкөй бир механикке акылым жетпейт, болбойт, өчүрөсүз. Аягы келип сиздин жалаң кыла ала турган максатыңыз гана бул жерде калат. Өчүргөндөн кийин сиздин кыла ала турган, колуңуздан келе турган максат калгандан кийин ага карата план түзөсүз. Ага жетиш. Эмки жылы мына өлкөгө барам, саякат кыламын дебеш керек. Кайсы өлкөгө барасың, кайсы числодо барасың, толук түрдө жазып, ошол жылы барышың бул чыныгы максатың. Жөн эле жазып коюп кыламын анда мындай деш, бул пландагы максаттагы эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондой экен, биз ойлонуп туруп, максатыбызды даана тактагандан кийин ага жарата планды түзүшүбүз керек. Пландашыбыз керек. Албетте, биздин улуу жол башчыларыбыз бизге динди жетишине себепчи болгон улуу кызматкерлер, дин кызматкерлери, аалымдар болсун, булардын бардыгы күн сайын пландоо менен болгон. Убакыттын кадырга жетишкен алар. Бизде 5 убак намаз бар. Хайяла сала, хайяла фала, намазга келгиле, кутулууга келгиле, үйдүн түшүктөрүнөн, проблема көйгөлөрдөн кутулуу үчүн келгиле, намазга сан чакырылат. Убакытка 5 убак намазга өз учурунда окулган эң жакшы нерсе өз убагында окулган намаз. Ушул жерде дагы убакытка мусулмандар маани берип атат. Байкасаңыз, ар бир нерсе убакытка ченемдүү. Убакыт менен болуш керек экен ар бир нерсе. Максат, план, убакыт. Убакытты кадырын билишибиз керек. Убакыт ушундай нерсе, биз аны кеспесек, ал бизди кесе берет. Айтайын деген маселе, биз туура жакшы нерселерден ал нематты пайдаланбасак, бул нерсе бизди башыбызга каптап келе берет. Ар бир күн бизге чыккан бир неемат. Күн бизге кайрылат экен. О адам баласы, о Мухаммад, о Нурбек, о Шумкар, сага мен чыктым бүгүн. Жаңы күн болуп чыктым. Сенин өмүрүңдөн пайдаланып кала турган бир неемат болуп чыктым мен. Мени пайдаланып калган жакшы нерселер менен, ийгилик үчүн, максат үчүн, пландоо үчүн, жакшы иштер үчүн пайдаланып калган мени. Мен кыяматка чейин кайра келбеймин дейт. Батат кыяматка күнү күбө болуш үчүн, ушундай иштерди кылды деп күбө болуш үчүн келиши мүмкүн, бирок ага чейин келбейт. Ошондой экен ар бир күнүбүз, түнүбүз, убактыбыз ченемдүү, ар бир нерсе пландоо менен болушубуз керек. Бүгүн максатсыз жүргөндөр көп. Убакытты тентек болуп, ар нерсе кылып, жыргалчылыкта ойноп күлүп, атасы тапкан акчаны ар жерге чачып жүргөндөр өтө көп. Байкасаңыз, бишек толтура кафе, бирок кафени ачкандар башка түрктөр, орустар, бирок кафеде отургандар кыргыздар. Кыргыздын студенттери, сени кафеге эмне бар сага? Сен окушуң керек сен. Мекенге эң жакшы кылган кызматыбыз, мекен үчүн эң жакшы кылган кызматыбыз, урматтуу мусулман бир тууган. Жеке мен инвестор боло турган болсом, бир жакшы проекттерге инвестиция киргизишим керек. Бул менин эң элге жерге кызмат кылган кызматым ушул болот. Сиз жөнөкөй сантехник болсоңуз, сантехникти өтө жакшы кооз кылыңыз. Даватты кошо берип коюңуз бизди үйгө барганда. Студентсиңби, өтө катуу окусаң, 5 жыл өмүрүң кетип атат. Ошол учурда өтө жакшы окулуп, берилип окусаң, ошол эл жерге кылган эң чоң кызматың ошол сеники. Ошондуктан бүгүн эл жерге кызмат десе мен кантип окуум таштап башка кыламбы? Жок, андай эмес. Окуш керекпи, сеники окуш керек жалаң. Башка нерселерге аралашпа. Урматтуу мусулман бир тууганым, албетте биз ушул нерселерди кылганыбыздан кийин, убакыт кадырга жеттик, максатты түздүк, пландадык, башка кылдык. Андан кийин эле биз ишеничти жогото баштайбыз. Себеби кылган ишибиз окшобой калат.
Ресторан бизнесин кылай десек дагы жер берилбей калат, же болбосо налоговыйдан келип налог салышат, же дагы башка айтор бир көйгөй маселелер чыга берет. Ошол учурда ишеничибиз жоголуп, биз өзүбүзгө карата ишеничибиз жоголушу баштайт. Колумдан келбейт экен, кыла албайт экенмин. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир жерди алам десең дагы ага бир канча документтерди сурап, башка кылып башың оорткандар көбөйөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошол учурда ишенишибиз керек. Бүгүн сиз жолдо бара жатсаңыз, алдыңыздан бирөө жип машинада кетип жатса, бир эркектер үчүн кыз бала машина минип кетип атса, бул эркек үчүн намыстай көрүнөт да. Сен аял киши машина минип келип, менде машина жок, тачка жок дегендейчи. Бирок алысты көздөп иш кылышыбыз керек. Узакты көздөп иш кылышыбыз керек. Ал машина темир техника нерсе ал биздин актив эмес, пассивибиз болуп калышы мүмкүн 100%. Эгерде башка жактарга күн сайын мына бул жерде Нурбектер отурат, ушул сыяктуу күн сайын жүрө турган жериңе, жетпей турган жериңе жетиш үчүн машина керек. Буга машина албетте булар үчүн актив. Бирок керексиз учурда досторго мактануу үчүн, кыздар салып жүрүү үчүн же болбогон нерселерге барыш үчүн машина ала турган болсоң, бул албетте сенин пассивиң, зыяның. Ишенишибиз керек экен биз ошол нерсени кылышыбызга. Машина жокпу бир күн болот, ишенишибиз керек. Эгерде ал кыз бала өтүп жатса, менде бул машина болбойт, баары бул күйөө салып берген же бир бизнесмен аялы башка жок. Ошол нерсеге ишенишибиз керек. Ишенбесек биз кантип аткарабыз? Кантип ошол машинаны ала алабыз? Бул жөнөкөй эле мисалдан. Чоң бир үй болсун, чоң бир машина болсун, чоң бир жерлер болсун, чоң бир ийгиликке жеткен адам болсун, ошол сыяктуу болом деш үчүн ошол нерсеге ишенишибиз керек. Албетте бул максат жолундагы эң чоң удар бир кадамдардын бири болуп эсептелет. Ишенишибиз керек. Албетте башка күндөрү, мисалы үчүн багымдат учурунда, эрте жазда, жайда, мисалы үчүн түн кыска болот да, күн узун болгон учурда багымдатта көп турбастан, бирок байкасаңыздар, ажатканага муктаждык болуп калса, таңда туруп барат. Аэропортто бир коного келип кала турган болсо, ошол таңда туруп барат, ошону күтүп алат. Багымдатка турбай күнүгө жата берет, бирок ошол иштер мажбурлук муну түрткөн учурда бул ошол иштерди кылат. Даратканага барат, мисалы үчүн, себеби өзүнүн муктаждыгы. Ал зарыл муктаждык келип атат бул жерден. Айтайын деген маселе, ишенгенибизден кийин бир нерсе, бир күч бизди артыбыздан удар берип түртүш керек. Ошол нерсе түрткөн учурда, мажбурлук, кыйын азаптар бизди түрткөн учурда биз аракетти баштайбыз. Өтө каттуу аракетти баштайбыз. Жөнөкөй мисал, урматтуу мусулман бир тууганым, түнү эч ойгонгонсузбу? Мисалы үчүн Капылетте бүгүн көп адамдар уктап жатат. Тахажжудка турбайт, намазга турбайт, башка кылбайт. Бирок кээ бир адамдар бар, багымдатты калтырбайт, намазды, тахажжудду калтырбайт, аракет кылат ушул нерселерге. Бардыгы жетишейин дейт. Кээ бирөөлөр бар, башыга проблема түйүшүп келген учурда намазды калтырбай калат, мешитке каттап калат, тахажжудка туруп дуаларын тынбастан кылып калат. Эмне үчүн? Себеби анда коркунуч бар, артында келип жаткан муктаждык күчү бар, анда уруп жаткан бир коркунуч бар. Ошол нерсе тахажжуд окутат, ошол нерсе дуа кылдырат, айтор ошол муктаждык, ошол келген маселе, ошол көйгөйлөр кээде адамга күч берет. Ошол күчтү туура пайдаланышыбыз керек экен. Максат, ишенч, аракет, өжөрлүк. Өжөрлүк, урматтуу мусулман бир тууган. Чындыгында ар бир жолдо кайтпастан өжөр болушубуз керек. Өжөрлүк негизги пландардын башында тура турган. Ар бир нерседе өжөрлүк керек. Өжөр болбостон эч нерсеге жете албайсың. Аскерлери менен бир кошундун падышасы бир жерге келип мушашат, согушат, бирок эч жеңишке жетпей коет. Дагы бир согушат, жеңишке жетпей коет. Акыр аягында алар деңизден сүзүп келген кемелерди өрттөп салат дагы. Бул кемелер өрттөлдү. Эми биз бул душмандарыбызды жок кылып кайтабыз, же ушул жерде өзүбүз дагы шейит болуп, каза болуп өлөбүз деди. Албетте алар жеңишке жетишти. Себеби аларды кармап кала турган эчтеке жок эле. Ошондуктан өжө бол, максатыңа карата аракет кыл. Ишен, өзүңө карата ишенч. Максат пландоо болсун. Эч качан артка чегинбегин. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодо максатыңыз эмне? Жашоодо ким болгуңуз келет? Эмне адам болгуңуз келет? Кандай кесиптин үстүндө өзүңүздү көргүңүз келет? Максат деген өзү эмне? Максат, урматтуу мусулман бир тууганым, биринчиден жакындарыңыз, бир тууганыңыз ата энеңиз сиз үчүн максат коюп бере албайт. Себеби сиздин ордуңузга алар жашап бере албайт да. Бул адамдар ар ким бул жашоодо бир нерселерди өзү жеке чечишке мажбур да.
Мисалы үчүн жубай тандаганда ата эненин, башкалардын, жакындардын көз карашы менен ушундай нерселерде, кээ бир нерселерде жакындарыбыз башкалар жардам бериши мүмкүн. Машина алганда, башка кылганда, бирок максат койгон маселеде башка эч ким бизге жардам бере албайт да. Себеби ошол максатыбыз аркылуу аркы иретте дагы жооп беребиз, ошол аркылуу биз чечилебиз, оң сол болуп туруп. Жашоодон максат эмне? Биринчиден максатты эч ким бизге коюп бере албайт, биз жеке өзүбүз коюшубуз керек, ошол нерселерге жетишибиз керек. Биринчиден сиз өзүңүз ойлошуңуз керек. Эмненин үстүндө сиз өзүңүздү бактылуу көрөсүз? Эмненин үстүндө өзүңүздү бактылуу сезесиз? Ошону билишиңиз керек сиз анык түрдө. Ооба, урматтуу мекендешим, максат коюш, максат койгула деп, максатка аракет кыла деп ар дайым аракет кылам. Себеби жөнөкөй тоодогу аюу дагы максатсыз жаратылган эмес, максаты бар өзүнүн. Жөнөкөй уюңуз дагы, сыйырыңыз үйүңүздөгү сүтүн берет, каймагын, айран берет, сүт берет. Өзүнүн максаты, өзүнүн ишин кылып жатат да ал дагы. Биз жашоодогу адамдар өлүштү билген адамдарбыз да. Өлүштү билген, анык өлүшүбүздү билген жаныбар бул жашоодо биз адамдар ганабыз. Башка эч ким өлүшүн билбейт. Анан эң көп жашашка аракет кылган дагы бизбиз да. Өлбөчүдөй жашаган адам дагы бизбиз. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бул жашоодо эртең өлөт экенбиз да, бардыгы калат экен да дебестен, бул жашоодо кылган учурда дагы, дүйнө иштерин кылганда дагы, дүйнөнүн насибин өзүбүзгө алып, дүйнө ишинде өзүбүзгө тиешелүү акчасын болобу, бийлиги болобу, байлыгы болобу, өзгө тиешесин алышыбыз керек. Дүйнөдөн дагы өз үлүшүңдү ал дейт го. Ошондуктан бул маселеде талашпастан эртең өлө тургандай ибадат кылып, эч өлбөй тургандай дүйнө иштерин кылышыбыз керек да. Үй салганда да бетондорун, башкаларын сонун кылып, конкрет кылып келтирип коюшубуз керек. Үйдө дагы башкаларга үлгү болушубуз керек да. Суктаныш керек, мусулмандын үйү мына деп туруп. Даратканаларга чейин өтө кооз, таптаза туруш керек. Суктана турган болуш керек башкадан. Жөн гана бул мисал катарында айтып атам, бирок негизги маселе максат маселеси. Урматтуу мекендешим, биринчи эмнеде колуңуздан келет жана эмненин үстүндө сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз, ошону ойлоп табышыңыз керек. Мисалы ошол учурда сиз башыңызга келет ар кандай кесиптер да. Мисалы сиздин колуңуздан эмне келет? Евро ремонт кыла аласыз, 1 деп жазасыз мисалы үчүн. Евро ремонт колумдан келет. Буну 1 деп кое турган болсоңуз, анан экинчи эмне колуңуздан келет? Таксиз машина айдайм, таксилик кылам, бул 2 деп жазасыз мисалы үчүн. Андагы эмне колуңуздан келет? Эмне иш колуңуздан келет? Эмнени кыла аласыз? Базарда сатуучулук кыласызбы мисалы үчүн? Сатуучулук дей турган болсоңуз 3 деп туруп тегеректеп коесуз. Дагы эмне колуңуздан келет? Дыйканчылык мисалы үчүн. Дыйканчылык колуңуздан келет. Дагы жана башка ушул сыяктуу нерселер колуңуздан келет. Сиз ошолорду бүт ушундай кылып жазып чыгасыз. Эмне колуңуздан келсе, мисалы 10 кесип колуңуздан келеби, 20бы, айтор башыңызды айландырган бардык эмне болсом, ким болсом экен деп 5 нерсенин ичинде калып кеткенсиз. Ошолорду бардыгын мотив сиз жазып чыгасыз бардыгын. Анан ушул ичерде эмне колуңуздан келет? Ушул жерде саресеп салып көрөсүз да, эмне чындап колунан келет? Буга чейин мындай ойлонуп жүргөнсүз, эми чындап кайсы бир колунан келет деп туруп ойлоносуз да. Мисалы үчүн дыйканчылык колунан келбейт десеңиз өчүрөсүз. Мисалы үчүн таксист колунан келбейт деп өчүрөсүз, бул жактан дагы бирөөнү. Ушинтип өчүрүп чыгып, сизге керектүү колуңуздан келе турган иштер калат бул жакта. Колуңуздан келе турган иштер калса, ошол жерде ойлоносуз, эми кайсы бириге убактым жетет? Убакыт маселеси эң маселе да. Бул жашоодо урматтуу мекендешим, бир эле физиканы ойлоп таба турган болсок, физика предметин ойлоп таба турган болсок, физиканын аягына чыга албайт эч бир адамды. 1000 жыл жашаган тагдырдан адам физиканын аягына чыга албайт. Себеби ушунчалык бизге убакыт чектелген дагы, анан өтө узун да бул, илим чексиз да. Биз алсак бул көл илиминен бир тамчы алсак алып калабыз, бул албай калабыз. Ошондуктан чектелүү, кайсы бирине убакыт жетет, буга жетпейт деп туруп буну чийип коесуз. Ошондо сиздики анык түрдө калды, бир максат калды да. Бир максат калды. Евро ремонт кылам мисалы үчүн. Демек ушуга аракет кылышыңыз керек. Ушул үстүндө бир эле евро ремонт эле колунан келет экен дебестен, мисалы өтө көп да бул. Бригадалар иштетсеңиз болот. Көптөгөн бригадалар түзүп ар жерге салып иштетсеңиз болот. Өзүңүз ишчи болушуңуз керек деген эмес. Иштетсеңиз болот. Көбүрөөк адам, көбүрөөк пайда, көбүрөөк нерсе дегени. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул жерде анан анык түрдө түзүш керек. Максатты чоң коюш керек дегенде, эми президент болом деп, азыр жаш болду дагы президент болом дебейт.
Жашоону максаты чоңкой дегени, урматтуу мекендешим, ал күчүң, абалың жетпеген нерсени мечтат этип алып, ойлонуп, кыялданып жүрөрбү деген эмес. Түшүнсөңүз ушуну. Бүгүн максатың эмне десе, мындай болом дейт, бирок анын жолу анық түрдө анын көрүп турасың, ал адам жетпейт ал максатка анық. Мен ишенем, ал адам максатка жетпейт. Себеби өтө алыс коюп алган да. Бул дүйнөдөн акыретке пешком барамын дегени да бул. Мындайча ойлонуп, өлүп эмес, пешком барамын дегени да. Ошондой максат коюп алган. Жок, сеники анық болсун, жете турган жолуң да анық болсун. Ошондо бир нерсеге жетесиң да. Максат амбициясын түздүңүз, бардык нерсени жаздыңыз, убактыңыз, эмне кыжалат кылат сизди, ошолорду бардыгын өчүрдүңүз. Кайсы бир колуңуздан келет, ошону жаздыңыз. Ошол колуңуздан келген, жана мүмкүнчүлүгүңүз жеткен, убактыңыз жеткен, ата-энеңиз каршы эмес, напротив эмес, бардык нерселерди өчүрүп, жаман нерселерди өчүрүп, бир эле керектүү максатыңыз калды, эми ошого жараша аракет кыласыз. Эмне гана тоскоолдуктар чыкпасын аракет кыласыз да. Мисалы, урматтуу мекендешим, эми бул жерде максат коюп алгандан кийин эле кичине жүрүп тоскоолдуктар пайда болот. Бирөөлөр жолуңузга тикендерди чыгарып коет, чукурларды казып коет. Ушул тоолор бардыгы сизге каршыдай сезилет. Эч бир ишиңиз окшобойт. Ошол учурда дагы туруктуулук сизге жардам берет да. Туруктуулук негизи. Максат коюп, максат урматтуу мекендешим бардыгы коет. Адамдар коет. Бирок ошол максатка эмне жеткизет? Туруктуулук жеткизет да. Бир амалды күн сайын кылуу. 5 убак намазды бир күн окуп койсо болот. Бирок түбөлүк окуу деген нерсе бар да. Мисалы, мен сөздөрдү сүйлөп жаткан учурда сиз мотивация алып, дух алып, бардыгын кылам, мына кылам деп туруп, чуркап барып чыгып бир нерселерди кылып, бир күн кылышыңыз мүмкүн, 2 күн кылышыңыз мүмкүн. Калган 3-4 күн болду, өлдү, калды, сиздин желанияңыз жок да ал жагына. Демекки сизге максатка карата туруктуулук керек да. Ар дайым кыла турган. Расулуллах саллаллаху алейхи айтат го, күн сайын кылган ишиң жакшы иш, аз болсо дагы саз болсун дегени да. Мисалы, чуркашка чыгышат, чуркаганы балдар, 2 күн чуркайт, 3 күн чуркайт, болду, калганы чуркабайт. 3 ай артыгы менен чуркашым мүмкүн, ана чуркабай коет. Бир кылганда сиз 100 ажмания кылышыңыз мүмкүн, 500 ажмания кылышыңыз мүмкүн. Бирок күн сайын 100-100дөн кылып турсаңыз, бул эң жакшы маселе да. Чуркаганы, мисалы, чуркаш жарышына спортсмендер даярданат, бир эле адам чемпион болот да. Кызыл лентаны ошол адам үзөт. Бир адам чемпион болот. Калган 99-у не максаты тура эмес койдубу? Жок, максаты тура эле койгон алар. Чемпион болом деген, бардыгы чемпион болом деп чыккан. Бирок бир эле адам чемпион болду. Эмне үчүн? Себеби ошол адам гана туруктуулукту сактаган, ошол адам бир күн дагы тренировканы калдырган эмес да. А калганы ооруп калган, буту ооруп калган, дагы өзгө шылтоолорду табып, чуркаган эмес да, тренировканы калтырып койгон. Ошондуктан калып кетти андан. Эгер максаты дагы туура болуп, туруктуулугу дагы туура болгондо, күн сайын туруктуулугу болгондо аларда, анда ал жеткен нерсеге бул дагы жетмек да. Айтайын дегенimki, ким максатка туруктуулар жетет. Ошол иште күн сайын туруктуулар. Мен дагы ийгиликке жеткен адамдар чөйрөмдө эле карасам, туруктуу да, бир иште туруктуу. Багымдыкта күн сайын келет. Калтырбайт багымда туктаганда. Эң кыйыны багымда туктан боло турган болсо, ошолорду калтырбайт. Туруктуу да ар дайым. Ошон үчүн ал ийгиликтүү да. Бокска дагы күн сайын тренировка кылат. Бокс чемпион болот ошентип. Күн сайын эмгек кылгандыгы үчүн. А бир приемду үйрөнбөй коет, жалкоолук кылып коет. Ошол прием аркылуу жеп ал нокаут болот да. Жыгылат. Эмнеге ал туруксуздук кылды да? Туруктуу боло алган жок. Бир күн калдырды, машыкты, бутум ооруп атат деди, шылтоо кылды, өзүнө өзү жалкоолук издеди. Ошонун айынан бул жеңилип калды. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, максаттан кийин эле туруктуулук бизге жардамга келет. Туруктуу болбогон адам максатка жетпейт эч качан. Ишенип коюң жетпейт. Туруктуу болуш керек. Эч нерседен кайтпаш керек адам. Максат койгондон кийин ар бир жолун колдонуп көрүш керек максатка карата. Эч качан кайтпаш керек. Бул максатка карата туруктуулук, урматтуу мекендешим. Эми дагы бир белгилеп айта турган маселе ушул жерде бар. Урматтуу жаштар, максат коюшат жаштар, мисалы үчүн аракет кылат, кичине жетпей калат, башка болот. Эми максат, мисалы, бизнесмен болом деп максат койду, врач деп максат койду. Эми ушул мына жерде жаш белгилей турган болсок, бул жагы 15 деп коелу, 15тен башталат. 15тен башталса, бул жагы эми 35, орто эсеби 35.
35. Эми ушул жерден баштап 15 жаштан баштап 35 жашка чейин кыйынчылыкты көрүп 35 жашка чейин кыйынчылыкты көрүп 35тен ары жагы жыргап жашаса болот да адам. Муну аралыкта адам өтө көп нерсени кылып коюшка кадыр, күчү дагы, энергиясы дагы, акыл дагы жеткен учурда бул учурда. Бул жактан ылдыйда акыл болбойт, 15тен ылдыйда акыл толо элек болот да. Күч дагы толо элек болот. А бул жерде 35тен ары жагы күч кетишти баштайт. Заран да кармай албайт, дарканага чуркайт. Уже бул жакта адам өзүнүн көзүн билип калат. Сөбөктөрү неме болуп, оорулар чыгып, мурдагы оорулар козгоп, 35тен ары жагы чокудан түштү баштайт да. Ушул жаш аралыгында адам кыйналса дагы ийгиликке, өзү ойлогон бизнеске, өзү ойлогон нерсеге жетиш керек да. Эгер мен айткым келет жаштарга, ушул аралыкта кааласаң, ойно күл, телефон чукула, телевизор чукула, клубтарга бар, ойно күл, кыздар менен жүр ушул аралыкта. Анан 35тен ары жагы кыйнал, эшекте, иште, бириңеки болбойт, кыйналып жүрө бересиң. Себеби бул жактагы күнөөлөрдүн кесепети ал жака да урат да. Бул жерде кыйналып койсоң, ата-энеңе ажыга алып барасың, жакшылыктарды бардыгын кыласың, бардык нерсеге жетишесиң да. Бул жерде кыйналбастан ойноп күлө турган болсоң, акыбети өтө жаман болот. Ошондон да айтып коюшат го, жаштыкта берсин эмгекти, карылыкта берсин сый-урматты деп. Ошондой дейби? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, урматтуу жаштар, ушул жерде 15-35 жаш аралыгы сени жашооңду кура турган, же жашооңду буза турган учур да. Акыретиңди дагы, дүйнөңдү дагы кура турган ушул учур жер. Себеби бул жакта акылың толо элек, ал жакта күчүң кетип калган учур болот да. Ушул учурда 15-35 жаш аралыгы бардык нерсени кыла турган учуруң. Жашоо өтө кыска, өтө кыска. Көзүңдү ачып жумсам 35ке чыгып калыпмын дейт адамдар. Ол көзүмдү жумуп ачсам 50ге чыгып калыпмын дейт. Ал жагы 10 жыл 15 жыл өмүрү калды анык. Дагы бир көзүңдү ачып жумсаң, дагы сен дагы 60га 70ге чыгып каласың. Ошондой экен, ошол жашка чейин аракетиңди кыл, акыретиң, дүйнө ишиңди, акыретиң ишиңди ушул жаш аралыгында кыл, урматтуу мекендешим. Максат коюлду, максатка карата туруктуулук коюлду. Эми кайсыл учурда аракет кылышты дагы билип алдыңыз сиз. Кайсыл жаш аралыгы эң күчтүү жаш аралыгы? Бул учурда дагы 35тен чоңдор айтпаш керек, жалкоолук кылбаш керек. Мен жашым өтүп калыптыр деп. Жок. Пайгамбарыбызга канча жашында пайгамбарлык келди? Мисал үчүн Расулулла саллаллаху алейхи вассаламга. Канчалаган кыйынчылыктар канча жашында келди, мисал үчүн да. Ошондой экен, жалкоолук кылбаш керек. 15 жашка чейин деп мен белгилеп айтам, азыркы тап менен. Бирок 15 жашка чейин 14-13 жашында Селу империяны башкаргандар өткөн да тарыхта. 12 жашында барып генералдын башына сайылып, сен мен дей турган күчтүү жаш жигиттер чыккан. Ошондой экен, жаш маанилүү эмес, бирок мен ушул жерде орто ченди эсепти айтып койдум. Ар ким сурагандыгы үчүн, урматтуу мекендештерим. Мына урматтуу мусулман бир туугандарым, бар жок болду, коюлду, максат коюлду, максатка карата туруктуулук дагы иштеп чыгылды. Эми жаш аралыгында дагы билип алдыңыз, кайсы учурда аракет кылыш керектигин, жаштарга өзгөчө маселе. Эми ушул учурда аракет кыласыз, ишенч жоголо баштайт. Кыйналасыз, кыйналгандан кийин ишенч жоголо баштайт да, мен ушул нерсеге жетпейт окшойм деп. Себеби алдыңызда пешком кетип атсаңыз, бир чоң бир жипте бирөө өтүп кеткен болсо сигнал берип, бул $100,000 турат, мындай машина, мен эч качан жетпей калдым, мындай үйдө жашабай калдым. Чоң чарайлардын ичине кирип калсаңыз адашып калып, мындай үйдө мен кыяматка чейин кура албаймын, мындай акчаны иштей албайм деп адам өзүнүн ишеничин жоготушту баштайт да. Жок, ишеничиңизди жоготпошуңуз керек. Биринчи өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Адам өзүнө ишеничинде болбосо, ага эч ким ишенбейт да. Өзүгө ишенбесе, ким ага ишенсин? Мисалы үчүн айтсаңыз, өзүгө ишенбеген адамга ким ишенет? Жанында жаткан жубай дагы ишенбейт. Өзүңө айтканда, тамаша иретинде дагы мен мындаймын деп өзүң жаман сөздөрдү айтпа. Чындап. Бул өтө жаман нерсе. Ар дайым өзүңө дух бер. Көзгө карап алып, мен ушундай адаммын деп өзүң сүйлөп тур, өзүң дух бер. Ооба, элдин алдында мындай мактагандар болушу мүмкүн, алар жакшы ниетте мактабайт сени. Бул жерде урматтуу мекендешим, ишенч жоготпошубуз керек, өзүңө ишенишиң керек. Мисалы, ишеничтин күчүн билдириш үчүн бир нерсени айтып берейин сизге. Воскресенье күнү орустар Бишкекте мисалы церковга жыйылышат. Өздөрүнүн ибадаттарын, ибараларын кылышат да. Сиз эмне үчүн ошол күнү воскресенье күнү алар менен кошулуп барбайсыз церковга?
Бул биринчи мисал. Эми экинчи мисал, жума күнү келгенде мусулмандар мечитке келип ибадат кылышат. Эмнеге сиз жума күнү намазга келесиз, мечитке келесиз? Сизди ишенч алып келет да. Сиз билесиз, ушул ишенгениңиз үчүн, Кудайга ишенгениңиз үчүн, ушул мечитке барсам ушундай берекелүү болот, бардыгы жакшы болот деген ишенч менен сиз мечитке келесиз да. Эгер Кудайга ишенбегениңизде сиз мечитке эч качан келбейт элеңиз да. Церковьга барышат орустар. Алар Иса Кудайдын баласы деп ошого сыйынгандыгы үчүн барышат, мисал үчүн. Чынбы? Орустар эмнеге церковьга барат? Ошолго ишенет алар. Сиз эмнеге церковьга барбай мечитке келип атасыз? Мечитке ишенесиз, Кудайга ишенесиз дегени. Демек көрдүңүз, ишенчиңиз сизди аракетке түртөт. Бир нерсеге ишенген учуруңузда сиз аракетке түртөт, ошого жараша аракетиңизди кыласыз, ошого жараша мүмкүнчүлүк табасыз. Бардык шанстарды, бардык шарттарды, бардык тосуктарды бузуп өтөсүз да. Качан сизде ишенч пайда болгондо. Ишенчиңиз болбосо эч качан бир нерсеге жетпейсиз, урматтуу мекендешим. Максат бар экен, максатка карата туруктуулук келгенден кийин баары ишенч жоголушу баштайт. Ошон үчүн да өзүңүзгө ишенчти калыптандырышыңыз керек. Ишенчти пайда кыла билишиңиз керек. Үмүттүккө толгон учурда дагы эч качан кайтпаш керек. Ошол учурда мисалы максат койдуңуз, туруктуулук бар, бардыгы бар. Эми ушул учурда бир нерселер пайда болот. Мисалы ата-энеңиз, бир туугандарыңыз ар жерден келишти баштайт. Мисалы сиз университетке айылда окууну бүттүңүз, мектепти бүттүңүз, чындап жакшы окудуңуз, эми сиз бир максат коюп келечекте бир адам болоюн деп атасыз да. Чындап ичиңизде от бар. Мен чындап эркек адам болом, чындап көтөрөм, кыргызды, эл журтума кызмат кыламын, мусулмандарды көтөрөм деген чындап ичиңизде от бар. Мындай нерсени эч качан өчүрбөш керек. Ата-эне бир туугандарга дагы ачыгын айтыш керек. Чогултуп алып эле, ата-энем, бир туугандарым, мен ушундай адам болоюн деп атамын. Бирин уруп туугандардан бир күчтүү бизнесмен чыккан эмес, күчтүү депутат чыккан эмес, күчтүү юрист чыккан эмес, же күчтүү молдо чыккан эмес. Мен ошондой адам болоюн деп атамын. Мага 10 жыл убакыт бергиле, 10 жылга чейин акчадан жардам кылып тургула, поддержка терип тургула, колдоп тургула. Мен 10 жылдан кийин силер жардамыңарды кайтарам сөзсүз түрдө. Ага чейин мага жардам көрсөткүлө, мен окууларды бүтүрөйүн, иштеримди кылайын, эл жериме кызмат кылайын. Биздин туугандардан эч ким мындай адам чыккан эмес, мен болоюн ошондой деп атам. Бизден кийин ушундай сыймыктанган мындай адам өтүптүр биздин туугандардан деген сыймыктануу калсын деп ачыгын айтыш керек. Бирок ошого жараша өзүң да аракет кылышың керек да. Результатың жок, эч нерсең жок, жөн эле шаарга келип алып, бүгүн бекер студенттер өтө көп. Жөн эле ата-энеси жөнөткөн акчасын жеп, ичип, кумарын кандырып жөн эле жүрөт да. Сага не бар? Барып ата-энеңдин кызматын кыл. Окубайсыңбы? Ата-энеңдин кызматын кыл барып айылга. Ата-энеси байкуш кыйналып, тердеп, айылда иштеген акчасын бул жака жиберет, ал кеңири да. Андан өткөн бай адам жок, андан өткөн миллионер жок. Шаарга келип алып миллионер өзүнчө. Бой көтөрүп, керилип жүрүштөн башка эч нерсени билбейт ал. Ата-энеси байкуш ал жерде бирөөнүн огородунда иштеп жүрөт, ал балам акча жөнөтөйүн деп. Аманатка кыянат кылба. Ата-энеңдин жүзүн жер каратпа. Окубайсыңбы, окуш колуңдан келбейби? Бар кет. Ишиңди кыл, айылында ата-энеңдин кызматын кыл. Сага эң жакшы жол ушул. Бирок ичиңде от бар. Чындап элжирек кызмат кылам. Чындап мен до конца барам. Максатыма жетмейинче койбоймун деген ичиңде от барбы, аны сакта дагы аракет кыл чындап. 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин өзүң айткан мөөнөттөн кийин результатты көрсөт ата-энеңе, бир туугандарыңа. Ана ата-энеңе болбогон нерселер, проблемаларды айта бербе. Жеген тамактарың менен мактанба. Кийген кийимиңди сүрөткө тартып мактана бербе. Мактаныш бардыгынын колунан келет. Эркектин кичине сүрү болот, серьезный болот. Чоң максаты бар адамдын болбогон тамактар менен баягы ресторан, баягы жүрүштөргө убактысы болбойт. Эч ким билбеген сырларың болсун. Аллах менен өзүңдүн ортоңдо болгон сырларың болсун. Жакын досуңдун арасында сырларың болсун. Ата-энеңдин ортосунда сырларың болсун. Бирок Аллах менен ортоңдогу сырларды бир туугандарың, досторуң эч ким билбейт. Досуң менен араңдагы сырларды ата-энең билбейт. Мекен менен ортосунда болгон, бизнестеги ортодогу сырлар, буларды эч ким билбейт. Сүрдүү адам бол. Ар кимге былжырап бар нерсени айта бербе. Өзүңө бекем бол.
Максаты бар адам ар ким бир нерсени айтып отурбайт, бир нерсени далилдеп отурбайт. Сени кыймыл аракеттериң, иш аракеттериң сени көрсөтүп койсун ким экениңди. Ошого жараша аракет кыл бул жерде, урматтуу мекендешим. Эмнеден коркуп жатасың? Качанга чейин коркуп жатасың? Качанга чейин караңгы туман жашоондан чыкпай жашайсың? Эң абал, эң кыйынчылык учурда дагы өзүңө эч качан терс жаман сөздөрдү айтпа. Мен ушундаймын, үмүтсүзмүн, мен жеңилдим, мен болдум, үмүттөрүм жок, максатым жок. Ушундай абалда калып кетемин деп эч качан ойлобо. Адам ар дайым өзгөрөт. Ар дайым жашоосу өзгөрөт, ар дайым пландар өзгөрөт. Качан сен өзүңдү өзгөртсөң, пландарың, жашооң өзгөрөт. Бүткүл дүйнөлүк абалда, бүткүл жашооңдо сен ушул абалдан калышка акың жок. Бекеринен Куран түшкөн жок сага, бекеринен пайгамбарлар келген жок адамдарга. Адам өзгөрөт экен, адам ар дайым өзгөрүүчү болот экен. Демек, ушул абалга чейинки кылган иштериң сен ушул абалга алып келди. Демек, сен чөйрөңдү алмаштыр, кылып жаткан иш аракеттериңди алмаштыр. Телефонуңа бир убакыт бөл, өзүңө бир убакыт бөл. Ар дайым өзгөлөр үчүн жашаш токтот, өзүң үчүн аракет кыл, максаттарың үчүн жетишиң керек. Көп кыялдарың бар, мечталарың бар. Кыйын абал, караңгы жашоо келген учурда, жамандыктар ар жеринен канжар болуп сайган учурда дагы эч качан токтобо, алдыга аракет кыл, жетишиң керек. Көп ойлоруң бар, көп максаттарың бар. Аллах үчүн, мекен үчүн, эл жер үчүн, кызмат үчүн аракет кыл. Ислам үчүн аракет кыл. Сен Алланын аскери бар. Күн сайын эртең менен таңдап турат экенсиң, күзгө карап, Аллахым, мени колдо, мени өзүңдүн аскериңден бирис кылгын деп ар дайым дуа кыл, бата кыл. Аллахым өзүң колдо деп. Мен өзүңдүн татыктуу аскерлериңдин катарына сабына кошкун деп, эч нерседен коркпогун деп. Коркпоюн деп, өзүңдөн гана корккон жүрөк бер, өзүңө гана муктаж кыл деп дуа кыл. Аллахым ар дайым бизди колдосун. Аллахым бизди ар дайым чексиз күчтүү берсин. Аллах үчүн аракет кыл. Урматтуу жигит, эр азамат жигит, тил үйрөнөт экенсиң, Аллах үчүн үйрөн. Иш аракет кылат экенсиң, Аллах үчүн үйрөн. Эч кимге айтпа. Бир англис тил курска барып атасыңбы, аны айтпа. Бир бизнес баштап атасыңбы, аны айтпа. Адамдар качан жеңилишиңди пайлап турат, анан жеңилгениңден кийин күлүшөт. Сен ушундайсың, билет элем, ушундай болушун билет элем деп ар дайым үчүңдөн күлөт. Качан сен жыйынтыгың гана көрсөткөн учурунда бул кандай кылды деп адамдар ар дайым караганды баштайт. Сен жыйынтык чыгармайынча эч нерсени сөзүң менен, тилиң менен айтпа. Тилди тыйыш кыйын, тил арсан босогондон комдонгон бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон. Ошондуктан да тилден жеңилгендер бутка туруш кыйын. Эч качан жеңилбе, алдыга аракет кыл. Чуркайсыңбы? Күн сайын чурка. Чуркагың келип атабы? Чурка. Басың келип атабы? Бас. Бутуң ооруп атабы? Ошондо дагы бас. Сен эч качан баспай тургандардан, чуркабай тургандардан алдыда болосуң ар дайым. Айтайын дегеним, сен алдындасың. Эч нерсе кылбай жаткандардан ар дайым алдыдасың. Качан сен эч болсо бутуң ооруган абалда сүрөлүп болуп бассаң дагы сен алдыда болосуң ардан. Ошондуктан эч качан үмүтсүз болбо. Эң кыйын, эң жаман абалда дагы өзүңө терс сөздөрдү айтпа. Ушундаймын мен, ушундай жаман адаммын деп эч качан айтпа. Өзүңө ар дайым жакшы сөздөрдү айт, өзүңө дух бергенди үйрөн. Саарлап эрте таңда турат экенсиң, күзгө карап өзүң мактап, өзүң сөз бергенди үйрөн. Мечталарыңды, максаттарыңды илесиңби? Эң көп сатып кеткен өзүңсүн. Өзүңдү сенчелик эч ким сатып кеткен эмес. Эч ким өзүңдү алдаганчалык эч ким сени алдап дагы кеткен эмес. Канча максаттарыңа кыянат кылдың, канча пландарыңа кыянат кылдың, канча ойлоруң бар эле, канча чоң максаттарың бар эле, аларга кыянат кылдың. Жылдын башында план түзөсүң, ага кыянат кыласың. Жылдын дүйшөмбү күнү кылам деп өзүң алдайсың. Алдагандар, ушунча кыянат кылгандар бардыгын эсептеп кетсе, сеники өзүңө бир тонна болуп башыңа бир күн тийди. Эми өзгөрүшүң керек, эми ойлонушуң керек, эми ойгонушуң керек. Качангаcha ойлонуп, коркуп жүрөсүң. Кылыш учуру келбеди, аракет кылыш учуру келбеди, урматтуу мекендешим. Эгерде сен коркуп отура берсең, эгерде сен бизнес кылбасаң, эгерде сен акча топпасаң, эгерде сен өзүңдүн газыңды өзүң жыйтап жата берсең, сен артыңда турган аялдар кайга барат? Сенин артыңдагы эже карындашың кайга барат? Сенден миңдеген үмүттөр менен чоңойткон ата энең, бапештеп сактап, жамандан коргоп, жакшыга жүргүн деп сени сактап, барктап чоңойткон ата энең кайга барат? Сенде миңдеген миллиондогон үмүттөрү бар. Сен аларга иш аракет кыл. Алар үчүн аракет кыл, урматтуу жигит. Жеке нафсиңдин кумарынын кулу болбо. Кыздарга эч ким тойгон эмес, арактын түбүнө эч ким жеткен эмес. Бул дүйнөгө кирбей эч качан. Эркекти үч нерсе сындырат: арак, кыз, кумар оюндары. Буларга берилип эмне кыласың? Бир тыйын пайда тапкан эмес буга чейин эч ким. Сен дагы таппайсың. Ошондой экен, нафсыңды тый, кумарыңды тый. 40 күн өзүң эле бүгүндөн баштап 40 күн өзүңө сөз бер дагы ушул нерсени иш аракет кылып көр. 40 күн телефонго берилбейсиң. 1 саат гана телефонду колдоносуң. Күн сайын 1 сааттуу бөлөсүң дагы строгий. Күн сайын ошо спорттун убактысы келгенде бардык иш токтотуп ошо спорт менен машыгасың. Күн сайын 1 саат китепке убакыт бөлөсүң. Китепти сөзсүз түрдө окуйсуң. Анан ар дайым көрүнгөн, көрүнбөгөн, тааныбагандар менен сүйлөшүп бербесең, 15 мүнөт ошо телефон колдонгон учурда жакындарың менен сүйлөшөсүң. Эми ушул эле программаны көп оор дебейм. Ушул эле программаны 40 күн кылып көрчү, жашооңдо кандай өзгөрүш болгонун өзүң билесиң. Андан кийин урматтуу жердешим кошуп кете бересиң. Өзүңө таза болгон нерселерди кошуп кете бересиң. Өзүңдүн оюң, деңгээлиң бүт жете турган болуп калат. Жаш жигитсиң. Бүгүн көп нерсени кылып койсоң болот. Белиңде, колуңда күчүң толуп турган учур, каның кайнап турган учур. Бүгүн тоону алып кел десе, тоонун асты менен тамырлар менен чыгарып, сүйрүп алып келип кое турган күчүң бар. Жегениң өгүздөй, букадай болуп туруп жаткандан уял.
Алдыга аракет кылышың керек, жетишиң керек. Сенин максаттарың бар, мечталарың бар. Аллах үчүн аракет кыл. Тамам. Жет. Мен сага ишенем. Урматтуу мекендешим. Тайлак апасын айтат экен да. Апа, мен эмне үчүн желкелери мындай дөң, сиздики дагы дөң, төлөрдүкү деги эле дөң, эмне үчүн ушундай адыр сыяктуу эки дөң болуп калган? О, аттардыкын караңыз, жылкылардыкын, башка жаныбарлардыкын караңыз, түп-түз жада калса токтуку дагы мындай өтө бир өзгөчө тездикте, түздүктө, тегиздикте жаратылган. А биздики эмнеге ушундай дөң дейт да? Апасы карап туруп, Тайлакка, балам, эми биз баягы сапарларда жүрөбүз, жолдордо көп жүрөбүз, чөлдөрдө жүрөбүз, ошондуктан ушул алыс сапарга адамдар өздөрүнүн жүктөрүн коюу үчүн, өздөрү отуруп кетүү үчүн ылайыкташтырылып жараткан, бизди жараткан. Ошондуктан бул ушундай дейт. Тайлак карап туруп апасына, апа, анда эмне үчүн биздин буттарыбыз мындай башкача? Кыйшык, меникин караңыз, муну жылкын балдарынын караңыз, аттардыкын караңыз, муну жада калса жирафаныкын караңыз, айтор бардыгыныкы өтө бир өзгөчө жаратылган, жакшынакай, кооз жаратылган. Бизде бутубузда кооздук жок, мындай сулуулук жок дейт. Эми балам, биз чөлдөрдө жүрөбүз, кумдуу жолдордо жүрөбүз. Аттардыкыдай болсо биздин буттарыбыз батып кетет, ал топуракка, ылайга, башкага. Ошондуктан биз ошол ылайыктуу, ошол климатка, ошол жерлерге, ошол чөлдөргө, ошол кумдарга ылайыкташтырып жаратылганбыз биз дейт да. Тайлак карап туруп, апа, анда түшүндүм ушул маселени, билдим. Анда эмне үчүн биздин оозубуз мындай, илепибиз ушундай чоң, бир башкача жаратылган? Эмнеге ушундай? Аттардыкын караңыз, башка жаныбарлардыкын караңыз, Эмнеге биздики ушундай десе? Апасы, эми балам, биз чөлдөрдө, алыс сапарларда жүрүп, баягы шамал болсо шамалды учуруп жүргөн тикендерди жейбиз. Чөлдө билесиңби, андай тегеренип топ сыяктуу тикендер учуп жүрөт. Ошолорду жейбиз балам. Башка сары чөптөрдү, жапайы чөптөрдү жегендигибиз үчүн ушундай жаратылган. Ошондуктан биз ушундайбыз дейт да. Анда Тайлак апасына карап туруп, апа, биз зоопаркта болсок, мындай нерселердин бизге эмне кереги бар дейт да. Эмнени айткым келди? Бүгүн биз комфорт зонасында, жыргалчылык зонасында ийгиликти күтүп жаткан жалкоолор болуп калдык. Өзүбүздү төрпүштөк, бул өзү камалган жок, адам камады, бирок өзүн өзү камап алган адамдар дагы ушул сыяктуу, төө сыяктуу камалып калган адамдар дагы жок эмес. Ал өзүн өзү камаган адамдар, өзүн өзүн бир нерсеге байлаган адамдар. Колунан көп нерсе келет, бирок арзыбаган шылтоолорду айтып өзүнө чегараларды коюп алат, өзүнүн мээсине чегараларды коюп алат. Айтор алдыга чыккысы келбейт, аракет кылгысы келбейт. Аны ошол жыргалчылыгы, жалкоолугу тосуп туратар дайым. Урматтуу мекендешим, чындыгында бүгүн жалкоолук менен, жыргалчылык менен нафс ар дайым жыргалчылыкты, уйкуну, жеп ичүүнү, ушинтип ойноп күлүп жүрүүнү, футболго барууну, телевизор көрүүнү, анан баягыдагы играларды ойноп отурууну, компьютер оюндарды, кино көрүүнү, ушуну эле каалайт нафс. Нафстын иши каалаш да. Муну чегаратып токтотуп, токто дегенди билбеген адам көп учурда сынат. Көзү дагы күнү да сынат го. Ошондуктан урматтуу мекендешим, биз ошол өзүбүз чегараларды койбостон, өзүбүзгө өзүбүз ар кандай тосуктарды коюп албастан ошол чегараларды бузуп өтүшүбүз керек. Эмнеге кылбайсың десе, убактым жок дейт, мисалы үчүн. Жөнөкөй мисалда, мисалы бир максат койгон, ошол максатыңа жетишке аракет кылбайсың десең, убакыт жок дейт. Убакыт ушул
Мисалы үчүн Ленинде дагы 24 саат убакыт болгон. Гитлерде дагы 24 саат убактысы болгон. Бардыгыбызда 24 саат убакыт бар. Сенин кесиптешиң, сенин досуң ийгиликке жетип атат. Анын дагы 24 саат убактысы бар. Ал эмнеге жетип атат? Себеп ал жалкоо болгон жок. Анын убакыт таап атат ал. Телефон чалган учурда, сүйлөшкөн учурда жөн жай эле чалдым дейт да. Жөн жай чалба сен. Бир маанилүү суроо менен же маанилүү маселе менен чал. Сен жөн бирөөнүн убактысын алган убакыт немен жок да, сен акың жок. Бардыгыбызда 24 саат убакыт бар. Аны өткөргөн адамдар гана башка. Бирөөлөр бильярдта, бирөөлөр баняда, бирөөлөр мечитте, бирөөлөр кафеде, бирөөлөр түнкү клубда, дагы бирөөлөр башка жерлерде жүрөт. Бирөөлөр кадыр түндө мечитте тоссо, бирөөлөр кадыр түн кечесинде түнкү клубда жүрө берет. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Биз өзүбүздү комфорт зонасынан чыгарышыбыз керек. Чыгарышыбыз шарт. Өзүгө аркандай тосууда билбешибиз керек. 20 жаштан 25 жаштын ортосундагы жаш жигиттер сөз түрдө маани бергиле. Ийгиликке, жакшылыкка, чоң чокуларга жетемин десең, 3 нерсени билип ал. Биринчиси, жеңил нерсе жок. Сен мисалы окуп көрдүң, залга барып көрдүң, стройкада иштеп көрдүң, баардык көп нерсеге кирип көрүп атасың, бирок эч бир нерседе акырга чыкпай атасың да. Сенин кемчилигиң да ушунда болуп атат негизи. Жеңил нерсе жок. Сен кээде барып спорт жакшы экен деп, спорт туура келет мага деп спортко барып атасың. Бир ай кылып аны таштап койдуң, стройкага бардың, аны таштап койдуң. Эч бир нерсеге акырга барбаганың бул сенин эң чоң минусуң, эң чоң кемчилигиң ушунда. Айтайын дегеним, жеңил нерсе жок. Ар бир нерсе кыйын. Өзүңдү мажбурлайсың, зордойсуң. Дарак бир жерде көгөрөт, ар жерге секире берсең эч нерсеге жетпейсиң. Чоң чокуга чыгыш үчүн бир жерде туруктуу болуш керек. Туруктуулук сөз түрдө, өжөлүк адамда сөз түрдө болуш керек. Ал эми экинчиси, сен маани бере турган маселе, көп адамдар бүгүн диниге маани бербейт. Намазды дагы шашып окуйт. Негизи ошо шашып ишиге барат. Ошо ишти дагы Кудай Тааланын өзү бүтүрөт. Айтайын дегеним, намазда шашпа. Сен шашып бара турган ишиңди оңго солго кыла турган Кудайдын өзү. Айтайын дегеним, Кудайдан корк, ар бир учурда корк. Мен намазды эле мисал келтирдим. Ал мисалы намаз окуп коюп зина кылып жүргөндөр бар, намаз окуп коюп арак ичип жүргөндөр бар, намаз окуп коюп каалаган ишин кылып жүргөндөр бар. Качан биз Аллах табарак ва таала ар дайым бизди баягы ихласыбыз, чын жүрөгүбүз ар дайым Кудай Таала көрүп турат, билип турат деген нерсе кирсе, баягы жер титирегенде кантип Кудай деп калабыз, туурабы? Ла илаха иллаллах деп баардыгыбыз коркуп калабыз го, жер титирегенде. Же самолет авария болоюн деп атса, 10.000 метрден авария болуп жерге түшөбүз десе, баардыгыбыз келме келтирип калабыз го. Ошол сыяктуу коркуу болот ар дайым бизде, качан ихлас болсо, Кудай бизди көрүп турат деген түшүнүк жан дүйнөбүзгө кирсе, бул жөн эле тил менен айтып коюш эмес. Андан кийин үчүнчү нерсе, үчүнчү маселе, себепсиз нерседеги алаксыба. Мисалы сүйүүгө. Никеден кийин сүйүү болду, биздин шариятыбыз ушундай, болду сен ага чейин сүйүп жүрбө, күйүп жүрбө, өлдүм, күйдүм деп жүрбө. Бүгүн ушундай жалган сүйүүлөр, өлдүм, күйдүм, ой гүл берем, баягы кыз болду, мен сени таштадым деп неме кылып калса, баягы бала, бул кызсыз жашай албайм. Веревканы бергиле, өзүмдү алсам, дарак каякта, туалет каякта, азыр бирдеге кылып коем өзүмдү дегендер бар да. Сен кичине башың менен иш кыл. Сен биринчи өзүңдү сүй. Качан сен өзүңдөн артыгыраак бирөөнү сүйүп калсаң, ошол учурда бул нерсе сени суицидке алып келет, өлүмгө алып келет. Качан сен өзүңдү сүйсөң, анда өзүңдөн жогору эч кимди сүйбөй каласың. Айтайын дегеним, мекендештерим, урматтуу жаш жигиттер, аракет кылгыла, 3 нерсеге амал кылгыла. Биринчиси туруктуу болгула. Туруктуулук, өжөр болгула. Өжөрлүк сөз түрдө келе, керексиз нерсеге алаксыбагыла. Кудайдан коркула. Жигиттер, Кудайдан коркула. Ар бир учурда, ар бир кезде, ар бир учурда. Ошондо ийгиликке жетесиң.